Салам достор, кээ бир адамдар аябай мына бал күйбөйт, ошон үчүн аябай сонун укмуш, акчаны көп табабыз, жыргайбыз, ушундай дешет. Азыр бул мифти көрсөтөт эле. Мына көбүнчө бинардык маркетинг планы менен иштеген компаниялардын көпчүлүгү башында базарга келгенде, жаңы базарга келгенде ал бат өсөт. Бат өсөт дагы бинардык маркетинг план чындап эле башында өзүнүн базарын ээлеп алган аябай уста, аябай бат ээлеп алат, аябай көп адамдар келет. Буга биз кошулабыз ошондой. Бирок бинардык маркетинг планында адамдарды кармап калуу өтө кыйын. Буга чейин мен жүздөгөн компанияларды көрдүм, бинардык маркетинг план менен келишет, иштешет, анан кийин арадан 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өткөндөн кийин карасаңыз, ал компаниялар жок эсе болуп кетет. Көп жерде складдары жабылып кеткен болот да. Себеби товардын өтүмдүүлүгү начар болот көпчүлүк бул компанияларда. Бул компаниялардын өзү кардары анча боло бербейт да. Бул мындай компаниялардын кардары бул мен бизнес үчүн келдим, мен акча табам, койкуй бизнеси жакты, мен акча табыш үчүн келдим дегендер да. Бирок конечный потребитель деп коет, акыры аягы ала турган кардарлар жок да. Ошол кардарлар жок болгондуктан обороты түшүп кете берет. Андай эгер компанияларды санап берсеңиздер, санап берем, аябай көп. Ошолордун бири Аргана Голд аябай дүү болуп келген, көптөгөндөрү дүркүрөп келишкен. Анан бизге ошон классикада иштеген компанияларды көп атака жасашкан. Мына 2018 жылы Atomy бул тизмеде топ 100, мына сиз Яндекске же Googleга кирип туруп жазып туруп топ 100 MLM рейтинг деп жазсаңыз чыгат, деп туруп жылын жазсаңыз. Мына 2018-2017 карасаңыз болот, Atomy жок болчу. Анан 2019 жылы мына Atomy 20-орунга чыкты. Кокуй, мына биз өсүп кеттик, мына көрдүңүзбү? Фабелик ушунча жыл иштеп, мына аябай жай өсүп атат деп лидерлер аябай мактанган болчу 2019 жылы. Албетте бинардык маркетинг план тез өсөт, бат өсөт. Мен буга кошулам деп айткам. Анан Фабелик ошол мезгилде мына 33-орунда жүрөт. 33-орунда ал эми Atomy 20-орунда жүрөт. Эми 18 жылы жок эле, 2020 жылды көрөлү. 2020 жылы мына көрсөңүз Atomy жок. 2020 жылы, мына 2019, мына 2020 жылы эгерде тизмеге кирсеңиз, мына 2019-18 өзүңүз кирип карап көрүңүз, Atomy деген компания жок да бул тизмеде. Бул жанагы мен айткан көрүнүш уже башталды Atomy компаниясында. Башында базарды ээлеп алат, бирок аны кармап кала албайт, содасы түшүп кетет деп айттык. Буга далил ошол эле учурда бал күйбөйт, бизде балдар топтолот деген компаниялар көп эле бар, ал бир эле атып эмес. Буга чейин мындай кандай компаниялар, канчалаган компаниялар келген. Ошонун бири Фабелик менен жаш өмүрү бирдей эле Тиньши деген компания билесиздер. Ал жерде да балдар топтолуп отуруп, анан кийин бир төлөнөт. Анткени дегенде өзүнүн порогтору бар да. Көбүнчө бал күйбөйт, бал топтолот деген бул порогу бар, өзүнүн суммасы бар. Ошо суммага жеткенден кийин гана төлөнөт да. Ошол сумманы топтогучу төлөбөй турат. Күйбөйт деген бул топтолуп турат, төлөнбөй турат дегенди түшүндүрөт да. Ошол бир порогко жеткенде, кандайдыр бир объемго жеткенде, бир кандай бир соданын бир деңгээлине жеткенде, анан кийин бир топтоп туруп бир төлөп коет. Топтоп туруп бир төлөйм деген нерсе. Бул деген 3 айда топтоп туруп бир аласыз айлыгыңызды, же 4 айда топтоп туруп бир аласыз дегениңиз да, деген нерсе. Мына ошол компания мына 2018 жылы мына 93-орунда жүргөн болчу. Эми азыр 2019 жылы карасаңыз, ошол компания жок тизмеде. 2020 жылы дагы ал компания жок. 2020 жылы 50 эле компания тизмеде бар экен, калгандары отчетторун көрсөтө албай калыптыр. Эмнеге дегенде, содасы өтө төмөн, албетте муну уя алышат. Демек, гүр этип эле баары тең грохнулись деп коет. Көпчүлүгүнүн содасы өтө төмөнгө түшүп кеткен. Ошол себептен бул жака көрсөтүштөн да уя алышкан. Мына көрдүңүздөр, мына мындай бал топтолот дегенде, бул деген келечекте сиздин содаңыз түшүп кетет, келечекте кардарлар постоянно алып турбайт, постоянно сода кылып турайлы деп иштейли деген адамдар болбойт. Бал топтолот деген бул эмнеге окшош? Мисалы үчүн сиз кафе, ресторан ачтыңыз, кардарлар бир айда бир келет, күн сайын келбейт дегенге барабар да. Мына ошого мына далил, цифралар. Миң биз сайрабайлы, миң биз мактабайлы, цифралар өзүн өзү айтып коет. Мына мезде топ 100дөгү тизме өзү айтып атат. Мына 93-орунда. Эмесе бул компаниянын дагы ачылганына 22-23 жыл болду. Фабеликтин иштегенине да 22-23 жыл болду. Бирок Тиньши өтө чоң базарда иштеп атат. Фабелик салыштырмалуу СНГ мамлекеттери, аны Европанын бир нече мамлекеттери. Ал эми Тиньши иштеген базар бул Юго-Восточный Азия жана Америка жана Европа мамлекеттеринде көп жеринде, жада калса Россияда бар, көп жерлерде бар, мамлекеттери көп, бирок соодасы аз болуп атат. Эмнеге? Бал топтолот дегендин айынан болуп атат. Албетте бул. Анан ошондой эле товардын баасынын өтүмдүүлүгү. Тиньшинин товары кымбатыраак, Atomy ушундай кымбат. Ошон үчүн ушул эле келечек күтүп турат, же 90 же 100-орунда жүргөн болот. Аны менен бирге сиздин дагы лидер катары содаңыз түшүп кеткен болот. Ошол себептен 1-2 жылдан кийин, Кудай буйруса, увидимся на вершине деп коет. 1-2 жылдан кийин көрөбүз, 1-2 жылдан кийин сиздин лидерлериңиз башка компанияда жүгүрүп, башка компанияны мактап жүргөн болот. Сиз болсо жалгыз ошолорго ишенип барган бойдон кала беришиңиз мүмкүн. Же болбосо аларды кошулуп, алар менен ээрчип жүргөн болосуз. Бирок ошол мезгилде аларды ээрчи көрбөңүз.
анда сиз сетевой проститут деп коет же сетевой не деп койсок болот, көчмөн деп койсок болот. Ошол адамдарды көпчүлүк элдер аферисттер дешет. Себеби дегенде улам жаңы компаниянын башында туруп алып 10 миң, 15 миң, 20 миңдик товар алдырышат. Себеби дегенде сливки снят деп коет. Адамдарды көптөп товардан алдырып, алар ошол кардарлар биз менен көп жыл, 10 жыл, 5 жыл иштешсин деген стратегия менен эмес, азыр алдым жуттум деген стратегия менен иштешет. Ошол себептен элдер аларды аферисттер деп жаман көрөт дагы. Аларды көргөндө кача турган болуп калышат. Дагы бир компанияны атат, дагы 10 миң, 20 миң киргиздирет, анан мен орто жолдо отун болуп аларга күйүп кала берем деп жаман көрүшөт. Ошолордун айынан анан тармактык маркетингди жаман көрүшөт. Ошол себептен сиз кокус азыр ошол компанияда иштеп аткан болсоңуз, сураныч ал компаниядан анда башка компанияга жүгүрбөңүз. Мүмкүн болсо көп жыл, 5-10 жыл, 20 жыл нормальный соодасы түшпөй, акырындык менен өсө бере турган компаниялар менен иштегениңиз туура болот.